Бүгүнкү күндө биздеги дүйнөлүк статистика аналитикага таянсак, акыркы 3 иликтөөлөргө таянсак, биздеги балдарыбыздын билими эмгек рыногуна таптакыр даяр эмес. Ал советтик билим берүү системасы же 11-класстык билим берүү системасы өзүнүн тарыхый миссиясын, ошол мезгилге ылайыкталган тарыхый миссиясын аткарды. Бүгүн биз жаңы доордун, жаңы экономиканын өнүгүү талаптарына ылайык келген жаңы муундагы жаштарды тарбиялоо коюлган. Анткени биз кайрадан жаңыдан велосипедди ойлоно отурбай, өзүбүздүн шартка ылайыкташтырып, ресурстарды экономдоо менен ошол биз дагы дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасындагы жолду тандап алдык да. Биз эми ошондо 100%ке болбосо дагы билим берүү сапатын жок дегенде 30-40%ке көтөрө алабызбы деген чоң жоопкерчилик дагы бизде турат. Зомбулук көрсөтүү баары экиге бөлүнүп калбады коом. Иштеке болбойт, сабасың мугалим деп. Бул зомбулук көрсөтүү, алсыздык сыйына турган. Мугалим бул касиеттүү кесип. Эң мугалимдердин эң стресс учурунда биз иштедик, биздин муун. 1 жыл бою айлык алчу эмеспиз. Креативдүү жанагы жаратман, иштерман, чыгармачыл. Балдарга чыгармачылык менен өнүктүрбөсөң, балдар бизден кыйын билет. Анткени анын жанында эмнеси бар? Жасалма интеллектиси бар. Саламатсыздарбы? Жыл жыйынтыгы темасында Кыргыз Республикасынын агартуу министри менен эксклюзивдүү маегибизди баштайбыз. Урматтуу Долуш Шашенина, саламатсызбы? Саламатсыздар, саламатсыздар. Мына 2025-жылы Кыргызстанда мектептик билим берүү 12 жылдык моделге өтүүнү баштады. Улуттук билим берүү өзүнчө бир заманбап жаңылануу процессин баштан өткөрүүдө. Мына ушул алгачкы жарым жылдыктын натыйжалары жөнүндө эмнени айта аласыз? Ошол кандай чечимдер өзүн актады, кандай кыйынчылыктар болду дегендей? Ар бир өзгөрүү, айрыкча агартуу тармагындагы өзгөрүү бул өтө мындай оор процесстерди башынан өткөрөт. Бир мезгилде эле биз күткөн жыйынтык боло калбайт. Биз өтө узак жылдан бери эңсеген өзгөртүүлөргө ушу президентибиздин демилгеси менен Алтын казык программасы ишке ашып, 1-жылдык кадамын жүргүзүп жатат. Биз толугу менен мамлекеттик жаңы муундагы стандарттарды кабыл алдык. Предметтик стандарттарды кабыл алдык. Ошол предметтик стандарттарды эгерде мурда советтик экономикага, пландык, командалык экономикага ылайыкталган адистерди даярдасак, тынч отурган, уккан, даяр жумушка бара турган, бүгүн тескерисинче издене турган, ойлоно турган, атаандаштыкка туруштук бере ала турган, өзүн өзү өстүрө турган, дүйнөлүк эмгек рыногунда, билим рыногунда ордун таба ала турган балдарды даярдоого багытталган стандарттарды кабыл алдык. Ага удаа эле дүйнөлүк ири илгерки алдыңкы тажрыйбаларды, жаңы муунда ата мекендик китептерди чыгардык. Быйыл 4 класс, 3 жылдык мөөнөттө быйылкы 4 класс, 1-2, 3-5 класстар толугу менен жаңы муундагы китептерди алып атат, кыргызча жана орус тилинде. Бул оңойго турган жок. Анткени өзгөрүүнү бардык эле каалай бербейт. Өзү көнүп калган адаттан арылуу бул өтө азап. Көндүм болуп калган 100 жыл болобу, 30 жыл болобу, 35 жыл болобу, 10 жыл болобу, салып койгон жолун бузуп, жаңы жол салуу жалпы эле дүйнө үчүн эмес, ар бир адам үчүн оор бул. Ошон үчүн эмне үчүн дегенде, биринчи, ар бир адам мектепке эле берип койсо, өзү каалагандай жомоктогудай бала чыга келет деп ойлойт. Ар бир ата эне өзү жетпей калган ийгилигин балдарга таңуулап, балдардан чыгарууну каалайт. Ар бир ата эне, ар бир бала кем болбосун деп ойлойт. Бирок бүгүнкү күндө биздеги дүйнөлүк статистика аналитикага таянсак, акыркы 3 иликтөөлөргө таянсак, биздеги балдарыбыздын билими эмгек рыногуна таптакыр даяр эмес. Бул 12 жылга Алтын казык программасын өткөрүү түздөн түз президенттин демилгеси.
Анткени президентибиздин өзүнүн сөзүндө Кыргыз Республикасы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген, алардын эрежелерин кабыл алган. Бүткүл дүйнөлүк Бириккен Улуттар уюмунун катарына кирген. Жана ошондой эле дүйнөдөгү агартуу багытындагы ири уюмдар ЮНЕСКО тарабындагы же башка болобу ошо эрежелери, конвенцияларды кабыл алынган. Бирок ошол дүйнөлүк мейкиндикке кирип туруп, дүйнөлүк эмгек рыногу биздин босогобузда турат. Бүт пайдаланган буюмдарыбыз кандай гана, анан биз артта калганбыз деди. Ошону биз алдыга жылдыруунун, биз экономиканы оңдойбуз десек, мамлекетти туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылабыз десек, эң биринчи сапаттуу адам капиталын даярдоо кызматын жакшыртуудан башташыбыз керек деген тапшырма берилген. Ошо президентибиздин көзөмөлдөөсү, колдоосунун алкагында мына 12 жылдык билим берүү системасына өттүк. Албетте өтө оор. Анткени миң-миллион киши калыптанып калган, аны социалдык нормалардан арылтуу, алардын маданий көндүмдөрүнөн арылтуу, жаңыга бир заматта буруу бул мүмкүн эмес. Өзгөчө экинчи оор маселе бул биздин мугалимдерибиз. Мугалимдерибиздин дээрлик эң ири көпчүлүгү сайыз учурунда калыптанып калганбыз. Сайыз учурундагы чөйрөдө өскөнбүз. Биз аны Союздун билим берүү системасын жаман деп айтпашыбыз керек. Мына президентибиздин жаңы жыл алдындагы сөзүндө айтты. Ал советтик билим берүү системасы же 11 класстык билим берүү системасы өзүнүн тарыхый миссиясын, ошол мезгилге ылайыкталган тарыхый миссиясын аткарды. Бүгүн биз жаңы доордун, жаңы экономиканын өнүгүү талаптарына ылайык келген жаңы муундагы жаштарды тарбиялоо коюлган. Ошон үчүн оордугу ошо. Эмне үчүн оор? Бир эле мезгилде бүтүндөй туташ мамлекеттик билим берүү саясатын өзгөртүү, иштеп чыгуу, калыптандыруу, талдоо, ишке киргизүү, ага ылайыкташкан предметтик стандарттарды калыптандыруу, талдоо, иштөө, анан мугалимдерге жеткирүү. Ошонун негизинде жаңы муунда китептерди ылайыкташтыруу, өзүбүздүн ата мекендик жана эл аралык китептерди биздин ошо эл аралык система менен айкалышууга багытталган биздин принциптерибизге как инструмент катары дал келтирүү. Ошол эле учурда биз толугу менен сиздер көрүп жатасыздар, жасалма интеллект же болбосо атайын президентибиздин өлкөнү туташ санариптештирүү программасынын алкагында биз дагы ыкчам санариптик билим берүү платформаларын тез киргизүү, бир эле мезгилде көрдүңүзбү, чоң каражатты талап кылат, чоң мугалимдердин даярдыгын талап кылат, чоң ошол мазмундук өзгөрүүлөр талап кылгандыгы бул биз үчүн бир жылда былтыркы түйшүк өтө оор болду. Ар бир биринчи жыл бул уюштурууда кемчилик кетет. Биз аны чогуу түздөп, чогуу аракеттенип бара жатабыз. Биз башында айтканбыз, бир жылда эле өтө ийгиликтүү, биз күткөн фантастикалык жыйынтыкты бере албайбыз деп. Анткени бул мазмундук. Анын үстүнө билим берүүнүн өзгөрүшүн бир жылда билинбейт ал. Адамдын жүрүш турушу, көндүмү, алган билимин пайдалануу, турмушта ошол билимдин аркасында ийгиликтүү болушу, болбошу бир жок дегенде 15-25 жылдык орто аралыкта билинет. Анткени билим берүү системасы өндүрүш эмес, курулуш эмес. Кандайдыр бир схемасын өзгөртүп койсоң, тетикти өзгөртүп койсоң, азыр эле жыйынтык бере калбайт. Ошон үчүн бүткүл дүйнөлүк системада ушул билим берүү системасынын сапатын аныктоодо узак мөөнөттөгү көрсөткүчтөрдү коет. Анткени билим сапатын аныктай турган жыты да жок, салмагы да жок, өңү да жок. Бул тутамдаш болуп кетет. Ошон үчүн биз оордугу ошол. Экинчи оордугу бул азыр кесиптик техникалык окуу жайларды 12 жылдык билим берүү системасы менен айкалыштыруунун үстүндө иштеп жатабыз. Дээрлик 30 жылдан бери бул кесиптик техникалык окуу жайларына көңүл бөлүнбөй калган. Кайсы учурдан баштап көңүл бөлүнбөй калган? Кайсы учурда мамлекеттик завод, фабрикалар
жоголуп, менчиктештирилип, Таш-Талканы чыкканда бул окуу жайга болгон муктаждык, бул окуу жайды колдоого болгон ресурстук каржылоолордун бардыгы токтогон. Биз дагы жакшы ошол 93-тү сактап калганбыз. Биздин алдыбызда ошону жандандыруу жүрүп жатат. Эми азыр акыркы саясатта көрдүңүз, президентибиз өзү курултайда дагы айтты. Өзүнүн демилгесин ушул Кыргызстандагы адам капиталын өнүктүрүү менен ийгиликтүү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошууга багытталган алтын казык программасынын демилгеси башында өзү тургандыгын айтты. Ошол эле учурда дагы удаалаш кетип баратабыз деген ушул жерге мыкты мугалимдин келишин шарт түзүү максатында айлыктарын жогорулатуу, аларга социалдык колдоо, ипотека, алардын мазмундук колдоо, санариптик колдоо менен ноутбуктардын берилиши, китептердин чыгарылышы, бюджеттин кескин түрдө көбөйүшү буга далил болуп эсептелинет. Ошон үчүн удаалаш кеттик дегенибиз ошол. Биздин коңшу өлкөлөр көп жыл ошол баягы барсакпы, барбасакпы деп ойлонуп жүрчү. Бүгүнкү күндө мына Өзбекстан бизден кийин өттү, Түркмөнстан 13 жыл мурун өтүптүр, Казакстан өтүп атат. Дээрлик биздин Советтер Союзунун алкагында жашаган өлкөлөрдүн көпчүлүгү өтүп кетти. Ошентип биз эмгек ырынагынан артта калбаганга аракет кылдык. Бир мындай натура түшүнүк бар да, туура эмес. Бул деген сөзсүз эле чет өлкөгө барып окуш керек. Ошон үчүн 12 жыл керек деп. Жок, андай эмес. Эрте кесипке багыт берүү болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ортону алгандан кийин эле каяка барам, ошо ортонун жыйынтыгы менен деп эле ортого демеле камчылап акча төлөп ошол такшалткандар көбөйдү. Бирок ортонун жыйынтыгы менен балды алды, окууга өттү, окууга таштап кеткендер андан көп. Андан көп. Мына бизде Счетный палата, эсептөө палатасы текшергенде 60 миллиондон ашык бүгүнкү күндө мамлекет гранттык орундарды берип сомго, бирок ошол же диплому жок, же окуган жок, кетип калган балдардын ошо кесипти туура тандабашынын негизи. Ошон үчүн биз жана 7-класстан баштап кесипке багыт берүү иштерин күчөтөбүз. Жоюлуп кеткен закондо жок гимназия жана жаңы типтеги мектептердин ордунда тереңдетилип предметтик билим берүү системасын өтөбүз. Анан экинчиси бул кесиптик техникалык 10-11, 12 класста улантпайм дегендер толугу менен кесиптик техникалык окуу жайга кетип, кыска аралыкта окуп, жакшы акча өзү жашаган жерди табууга көмөктөшүш керек. Көчөгөнү сиз көрдүңүз, Закир деген жигитти кабыл алдым. Ой, ал дүйнөдөгү атактуу компанияда иштеп, өзү эмне деген ошол жасалма интеллект тарабындагы адис экен. 20 жылга жакын чет өлкөдө иштейт. Алар мага мындай кеңешчи болуп айтып атат. Биз азыр баарын үндөбөшүбүз керек программист болгун деп. Баарын ойлонушубуз керек, анткени жасалма интеллект программанын баарын өзү жазып калды дейт. Демек биз эмнеге же багыт алышыбыз керек дейт. Бүгүнкү күндө кол менен жасаган жумуштардын баркы өтө өсөт. Ким бул? Бул сантехниктер, бул электриктер, бул курулушчулар, бул ашпозчулар. Аны жасалма интеллект жасай албайт. Ошон үчүн биз ушул эки багытты алып кетип бара жатабыз. 12 жылдык мектеп бул структуралык эле өзгөрүү эмес, бул мазмундук заманбап жаңылануу экендигин азыр айтып өттүңүз. Ошол мазмундук трансформациянын өзөгүндө улуттук баалуулуктар турат деп көптөн бери айтылып атат да. Ошол көз караштан алганда болочок адистер, болочок кесиптин ээлери сиздин оюңузча кандай заманбап көндүмдөргө, сапаттарга ээ болуп чыгат? Бүгүнкү күндө биз өтө актуалдуу көндүмдөрдү, жумшак көндүмдөрдү калыптандыруунун үстүнө өзөктүү баалуулук кылып койдук. Же эл аралык деңгээлде бул soft skills, биз жумшак көндүмдөр. Алар эмне? Адамдар менен сүйлөшө билүү. Анын өзү социалдык жоопкерчиликти көтөрө билүү. Же болбосо экологиялык жоопкерчиликти сезе билүү. Лидер болуу, элди туура багыт болсо андыра билип, аркасынан эриште билүү. Ал ошол жерде кандайдыр бир өзүнүн оюн, позициясын так айтып,
бизде сынчыл ой жүгүртүү дейбиз же аналитикалык дейбиз. Ошол болуп жаткан окуяга кырдаалга баа берүү менен туура чечим кабыл алуу көндүмдөрүн калыптандыруунун үстүнөн иштейбиз. Андан тышкары бул биздин жаңы мамлекеттик стандартта улуттук дем оңгу жол доктринасынын кыргыз жаранын концепциясынын негизинде түзүлдү. Эң биринчисен мекенчил бол. Кандай биз бактылуу элбиз, өз мекенибиз бар. Ошол мекенибиздин байлыктарын баалаганга, анын эң биринчи байлыгы эл. Элибиздин айрыкча бай экендиги мунун көп улуттуу болгондугунда. Ошол көп маданиятты кабыл алганга, ошол көп маданияттагы эл менен тил табыша билгенге, ошол бизде ар кандай социалдык статустагы адамдар жашайт. Ошолордун муктаждыгын жана баалуулуктары менен иш алып барганга. Биз ошол өзүбүздүн мекенибиздин жаратылыш байлыгын көзүбүздүн карегиндей сактоого, ар бирибиз жоопкерчиликтүү болууга, биз агрессиясы жок жашаганга, эң башкысы бул жерде чынчылдык, бирөөнүн эсебинен жашабаганга, экинчиден бирөөнүн чөнтөгүнө кол салбаганга, бирөөнүн алдабаганга, бул жерде ушул сапаттар алдыңкы орунга койду. Мына жаңы китептерди эми ар ким сындайт, тигил өлкөнүкүн алды, бул өлкөнүкүн алды деп. Бирок биз бир нерсени билишибиз керек. Адам башына түшкөндө эң мындай аман жашаш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн ойлонуп отурбастан жетишкен дүйнөлүк технологияларды алат. Бул процесс кадимки эле тарыхый көрүнүш. Анткени биз кайрадан жаңыдан велосипедди ойлонуп отурбай, өзүбүздүн шартка ылайыкташтырып, ресурстарды экономдоо менен ошол биз дагы дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасындагы жолду тандап алдык да. Мына ошол жаңы китептерди карасаңыз дагы 1-класстан баштап берилди. Мисалы үчүн президентибиз ырымдап балдардын атын коюп берди. Ошол китептердеги каармандардын мээримдүү болсун. Ошол китептерди карасаңыз эң биринчи эле оку, изден, ойлон деген сөз бар. Мына бүгүн силер бүтүндөй бизде маалыматтуу башкаруунун даражаларын көбүбүз билбейбиз. Биз билем, түшүнөм деген гана эки нерсе менен. Бирок аны пайдаланам, талдайм, жакшы менен жаманын мындай талдап көрөм. Ошонун ичинен пайдалуу маалыматты алып туруп башка менен бөлүшөм деген бир окутууда атайын мыйзам, ченемдүү талаптар бар. Көпчүлүк билбейбиз. Бүгүнкү күндө мына Фейсбукту деле карасаңар, кай жерде деле карасаңар, мындай обу жок болбогон нерселерге кийлигишүү, адамдын жеке жашоосуна кийлигишүү, кадырына, беделине шек келтирүү, же болбосо ишенбөөчүлүк, жалаң мындай заар маалыматка бир тараптуу. Ал эми кастык тили. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө биз жаңы муунда балдарды биз өтө толеранттуулукка тарбиялашыбыз керек. Бүткүл дүйнө соо эмес азыр. Дүйнө оорукчан. Бардык жерде кармашуу. Мына бүгүн эле Гутерриштин статьясын окудум. Мыйзам үстөмдүк кылбай, күч үстөмдүк кылып жатат дүйнөдө деди. Дүйнөлүк кабыл алынган адамдын туруктуу өнүгүшүнө, планетанын туруктуу өнүгүшүнө багытталган расмий мыйзамдар үстөмдүк кылбастан көрүп атасыздар. Мисалы үчүн айрым өлкөлөрдө кандай күч колдонуу менен өз маселесин чечип жаткан, адам өмүрүнө зыян келтирип аткан туташ планетада орун алып келе жатат. Ошон үчүн биз эң биринчи балдарды өзүң мекенчил бол, өзүңдүн ата мекендик жолубуз атуулдук милдетиңди аткар, жакшы ата бол, жакшы эне бол, жакшы ошол өзүңдүн ишиңде жакшы жоопкерчиликтүү инсан бол, өзүңдүн мамлекетиң биринчи иретте кызмат кылганды унутпа. Анан башка бирөөнүн эсебинен жашаганды мындай кыскартуу, же болбосо баягы коррупцияларга аралашпагандай, аны үйүнө алып келгенде кантип жейм деген түшүнүк бирөө мындай бирөөнүкүн тартып келсе, кантип байыйм, кантип мен ошону алып келген мындай сол чөнтөктөн алып келген жашоо менен жашабаш керек деп талдап, өз мээнети менен эмгек кылган жыйынтыгында жаратман, иштерман инсандардын баалуулуктарын бердик. Эми бунун жыйынтыгын, бул китептердин, бул билимдин, бул реформанын жыйынтыгын биз бир топ убакыттан кийин көрөбүз. Мына 1-класска кирдиби?
1 класстан баштап 17 жашка чыккан баланын ошо көндүмдөрүн кандай болуп өзгөргөндүгүн ошондо көрөбүз. Анан бул сиз туура айтып атасыз, бардыгыбыз кызыктар болушубуз керек. Башка жолубуз жок биздин. Туура айтасыз. Эми мугалим темасын сүйлөшсөк, мугалим темасы ушул жаңылануу процессинин борборунда мугалим турат деп көп айтып атабыз. Президент ушул жаңырган жылда мугалимдердин эмгек акысын 100% көтөрүп бере тургандыгын жарыя кылды. Ошол убакта мугалимдер жапырт жаңы курстарга барып бир жаңылануудан, кайра даярдоодон өтүп атышат дегендей. Анан бирок баягы биздин көп мугалимдерибиз баягы эски авторитардык советтик системага көнүп калышканда. Анан экинчиден эми баягы көндүм болуп калган жана комфорт зонадан чыгышы да аларга оңой болбойт. Адаттан арылуу азапта. Оңой болбойт да. Анан эми ушуларда ушул процесс сиздин оюңузча кандай? Бул оору. Мына мамлекет көрдүңүзбү, уда, туташ, мындай параллель маселелерди чечип келе жатат. Гитеп тынымсыз 1 жылдан бери учкун иштеп атат. Мына тынымсыз 856 миллион сом берилди. Чыгарылып атат. Бүтүндөй мугалимге жаңылык. Ноутбуктар берилип атат. Мына мен ушу Түркмөнстанга президенттен расмий сапар менен учуп баратканда кездешип калдык. Анан ошол жакшы эсептегиле мугалимдерди экен. Жакшы ушул мугалимдер менен врачтар менин жүрөгүмдө турат. Ошолорго жакшы шарт түзүшүбүз керек деп анан биздин министрлер кабинетинин чечими алгач 50%тен деп билесиз айтылган. Анан ошондо президенттин айтканы, мен ушунчалык жүрөгүмдөн ошо 2 кесипке көөл акча бергим келет. Анткени колдобосок бизде талап да кое албайбыз. Мыктыларды да келтире албайбыз. Мугалимдер кризисинде жеңе албайбыз деп айткан сөзү анан мына курултайда 100% деп айтты. 100%. Эми мунун 2 жагы бар. Билесиз да, А биз эми ошондо 100%ке болбосо дагы билим берүү сапатын жок дегенде 30-40%ке көтөрө алабызбы деген чоң жоопкерчилик дагы бизде турат да. Ипотека процессин дагы ошо жеткиликтүү проценттер менен берүү. Ал эми таптакыр башка жерден келгендерге дагы ошо үй маселесин, үй шартын чечип берүү жагын дагы тапшырып жатат. Бирок мугалимдер бир чоң жоопкерчиликти сезишибиз керек. Мен дагы өзүм ушул өмүр бою агартуу системасында иштегем, анын ичинде бир 10 жылдан ашык айылдык мектепте мугалим болуп иштегем. Ошол жерде жүрүп, мына республикалык мыкты баш байге утуп алгам, мыкты мугалим деген. Ал учурда бизге 3000 сом болсо, мына азыр бир бөлмөлүк квартира берип атат. Бааланган заман деген ошо да. Эми азыр жанагы эң биринчи бул зомбулук көрсөтүү балага. Зомбулук көрсөтүү баары 2ге бөлүнүп калбады окуум. Иштеке болбойт, сабасын мугалим деп. Бул зомбулук көрсөтүү алсыздык. Анткени ошол сабалган, чектелген, жектелген балдар аны кайра ошол көндүмдү кайталайт. Азыркы күндө нейрофизиология илими дүйнөдө укмуштуудай өнүктү, биз артта калдык. Ушунчалык өзүнүн жүрүш турушун адамдардын жасаган мамилеси менен моделин түзүп алат өзүнүн. Сиз аны соктуңузбу? Ал сөз бирөөнү согот. Анда эмнеси бар экен? Эжей мени сокту, мен деле муну согуп коем, иштеке эмес. Мени сөктү, мен деле сөгүп коем. Сиз 4 жолу баланы жаман сөз айттыңызбы? Автоматтык түрдө мээге код жазылат дагы, ал кайталоо процессине өтө баштайт. Уядан эмнени көрсө учканда ошону жасайт деген Кыргызда генетикалык акылдуу элдер да, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Экинчи сөз, аш койгон ашын алат, таш койгон ташын алат дейт. Бул менин өзгөчөлүгү. Экинчиден мен түшүнөм. Мугалимдерди барыбыз оор балдар тил албаса деп айтабыз. Биз бардык эле баланы
гений кылып чыгаруу милдетибиз эмес. Бүгүн бир ушундай бир жаман тенденция бар орун алыптыр. Акимдер дагы, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү дагы ортодон жыйынтык бербесең кызматыңдан кетесиң деп баардыгын мынтип коркутуп алган. Жок, андай эмес. Биз бүгүнкү күнү айрым гана балдардын ийгилигине эмес, ар бир баланын ийгиликтүү болушуна биз кадам таштап атабыз ушул жерде. Мисалы үчүн сантехниктер, электриктер. Мына азыр биздин тааныштар бар, ипотека, үй алып аткандар. Анан үй салып аткандар 200 000, 150 000 электрика системасын барын жасаткан электриктин акысы кандай экени. Бүгүн квадрат метрин мисалы үчүн момча 8 000, 10 000 сомдон жасап берем деген эч билими жок адамдар дагы бар. Биз булардын өзүнүн ички адамдык баалуулугунан жаңылтпашыбыз керек да. Экинчи, биз эмне үчүн жана 12 жылдын өзөктүү багыты кудуреттүү келечекте академиялык билимин тереңдетем, илимге багыттайм дегендерди 7 класстан баштап багыттай баштайбыз. Тереңдетилген программа менен кошумча төлөп бербейбиз. Тереңдетилген программа менен окуп кетет балдар. Анан мисалы үчүн 12 классты бүткөндөн кийин балким ал медик болом дегендерге, биомедик же генетик болом дегендерге химия, биология боюнча өзүнчө сабак окуган мектептерге тереңдетебиз. Албетте ал жерде башка предметтердин саны кыскарат. Мына тиги Салижан деген президенттик стипендияны эл үмүтүнүн ээсинин сүйлөгөн сөзүн көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн дейт? Биз ден соолугубузду дагы, адистикти дагы ушундай мындай точечный тар адистиктер бизде жок. Зеландиянын борборунун элинин санын билбеш керек дейт. Бирок өзүнүн иштеп аткан ишинин майын чыгарып иштеген врач же адист болсо, мына ошого бул сыйына турган. Мугалим бул касиеттүү кесип. Мугалимдердин эң стресс учурунда биз иштедик, биздин муун. 1 жыл бою айлык алчу эмеспиз. Кайдагы айлык? Аны биз мындай мамлекеттин жанагы колунда эмне болсо ошону менен берген. Самын болобу, көгөргөн уну болобу, Алена деген печка болобу, матрезерв деп койчу, ошондо эмнеси болсо көгөргөн ун болот. Кайдагы жылуу мектеп? Демеле биз шейшептерди, мондай эски шейшептерди алып келип, самынга чылап туруп анан терезеге. Анан азыр айтат да, мисалы үчүн, балдар оор деп. Анда массалык депрессия болчу. Ата-энеси туташ депрессияда, экономика депрессияда, мугалимдер депрессияда, баары көбү кетип атат. Талаадан картошканы терип жешет. Стрессти ошондо көрүңүз. Ууруну ошондо көрүңүз. Казандарды уурдап сатат үйдөн. Мындай кылган айры балтадан эчтеке калбайт. Малдарды уурдап сатышат ал жерде. Билесизби өткөн? Бирок азыркы мезгил андай эмес. Таптакыр андай эмес. Азыр мисалы үчүн бизде бир башкача баалуулукту ошондогу өксүктөр мондай жокчулукту, мондай аябай токчулук жайнаганда баарын эле алам деген, туташ эле аны да алам, муну да алам, буга да жетиш керек деген адамдын жалган амбициясынын курмандыгына айланып атабыз да. Ошон үчүн мен мугалимдеримди чакырат элем. Эң биринчи иретте мен ошол республикалык жыл мугалимине катышып атканда башкы суроо, психологиялык суроо мындай келген да. Сенин кредоң эмне деген? Кредоң деген сенин ушул адист катары ыйык туткан баалуулугуң эмне? Эмненин негизин иштейсиң, принцибиң? Мен ошондо айткам, меники педагогикалык кызматташтык. Бала менен бүгүнкү мына азыр айтабыз да коммуникация болсун деп, мына ошол мезгилде кызматташтык. Ата-эне менен кызматташтык. Коомчулук менен кызматташтык. Бала укмуш угат. Башка маселе, себеби мындай да, бала мектеп келгенде предметти билбейт. Чын эле билбейт. Бирок предметти окуткан мугалимди кандай кабыл алса, ошол предметтин аркасынан ээрчип кетет. Экинчиден, негизинен мектеп бул эптеп эле мындай биржа труда же мындай иш берүүчү борбор эмес, центр занятости эмес. Бул жерде
үчөө айкалышкан жер. Чоң мугалимдик касиет, чоң жүрөк, чоң мээрим, анан албетте аракет. Көпчүлүк айтат, эмне үчүн тиги эркектер мугалим болуп келбейт, ошон үчүн мамлекеттик саясат алыш керек, эркектерди тарткыла деп. Мына мен суроо берем, эмне үчүн тартыш керек? Жазалаш үчүнбү? Коркутуш үчүнбү? Жок. Бул жерде иштөө өтө оор, чындыгында өтө оор. Анткени ар бир балага мындай педагогикалык мындай балага багытталган педагогика деп коет да, мисалы үчүн ошо ар бир баланын өзгөчөлүгүнө багытталган ошол педагогикалык технологиялар менен иштейбиз. Бирок эч качан балдарды жазалоо бул ийгилик алып келбейт. Мына азыр орто деп айттык да, карасаңыз массалык балдарды сен ортого барбай эле кой. Жалпы ортого сен жаман окуйсуң, жалпы ортонун көрсөткүчтөрүн төмөндөтөсүң. Сен барбай эле кой деп дагы административдик чектөө киргизген дагы жок эмес. Ошон үчүн бүгүн балдардын тандоосуна, кыялдарын ишке ашырууга, кесипке багыт берүүгө, анан мисалы үчүн ата-эне өзү кыялында жетпей калган өксүктөрүн балдар аркылуу толтурганга аракет кылат да. Мен милиция болгум келген, болбой калдым, сен милицияга тапшыр. Мен таможня болбой калгам, ошол жака тапшырган деп. Бүгүнкү күндө мезгил келди. Коомдук турмушта, мамлекеттик саясатта позитивдүү девианттарды, же болбосо үлгү боло турган адамдарды социалдык тармактардан, ушул массалык мамлекеттик кызматкерлерден, массалык элге кызмат көрсөтүү адистерин даңазалаш керек. Бул врачтар, бул мугалимдер, бул сантехниктер, бул жанагы Алыкул Осмоновдун ыры бар го. Маляр келди, бир чоң үйдө майлады, көңүлдөгү капалыкты айдады. Ошол адам эң жөнөкөй бул дүйнөдө адамзаттын каймагы дегендей. Көрдүңүзбү, ошондой башташ керек да. А бизде акыркы мезгилде мына президенттин саясатына, анын үстүнө Камчыбек Кадыршаевичтин чечкиндүүлүгүнө, башын канжыгага байлаган тобокелчилигине эмне натыйжа берди? Жана кылмыштуу топтордун жоголушу биздин балдарга жалган образдарды түп тамырынан бери жокко чыгарды. Биздин мына рекет болуу, улуусу кичүүсүн ыдык көрсөтүү тетиги мектепке чейин жайылып кеткен. Ким болосуң десе, мугалим болосуң? Жок. Врач болосуң? Жок. Ким болосуң? Билесиз кимди айтат. Ошон үчүн бара-бара бул дагы өзүнүн ордуна келет го деп ойлойм. Коомдун менталдык маданияты, үй бүлөнүн менталдык маданиятынын үстүнөн биз абдан кылдат иштешибиз керек. Анын үчүнөн айрыкча журналисттер дагы мындай иштешибиз керек толугу менен. Ооба, сиз мына улуу муундагы, мурдагы муундагы мугалимдердин мындай кыйынчылыкка көтөрөмдүүлүгүн айтып кетпедиңизби? Анан эми парадокс ушунда, азыр ошол жылдарга караганда жашоо деңгээли абдан жогорулады, жеңилдик, жакшыруу дегендей мындай комфорт шарттар түзүлүп атат. Бирок ошого карабастан азыркы мугалимдерде жана эмоционалдык чарчоодон, стресстен чыга албай жанагындай кейиштүү көрүнүштөр болуп кетип атпайбы да? Ошон үчүн эмне кылыш керек? Заманбап ыкмаларга эмне окутуш керекпи? Эмне кылыш керек азыр мугалимдер? Биринчиден бул ошол жердеги мектеп жетекчилиги өтө сезимтал, ошол командага багытталган ишмердүүлүктү жүргүзүш керек. Бүгүн директорлорго дайым айтам, силер директор эмессиңер. Силерди бекитип, приказ жөн эле бекитип койгон жокпуз дейже. Өзүң ошол маселени чечем. Ошол жамааттын көйгөйүн билем. Педагогикалык проблемаларды, технологияларды билем. Мектепте өнүктүрүүнүн жолун билем деп өзүңдүн ниетиң менен конкурска катыштың. Өзүң өткөндөн кийин ошол жака бардың. Ошон үчүн эң биринчи иретте жагымдуу психологиялык атмосфера түзө билүү. Бул лидерлик көндүм болуп эсептелинет. Лидерлик жана ылайыкташуу лидерлиги деп коет. Ошол кырдаалды жөнгө салууда, сезимтал болууда, байкоодо, алдын ала боло турган келе жаткан чыңалуунун алдын алуу, бул сөзсүз түрдө ошол коллектив дагы чечиш керек. Мен күндө толтура арыз алам. Ар дайым ошо кабыл алганда дагы сөзсүз ошо мектеп директоруна, жетекчилерге болгон өтө көп дооматтар келет. Бир тараптуу чечип салуусу, алардын мугалимди басмырлоосу, алардын эркиндигин чектөөсү,
алардын чыгармачылыгына жол бербөөсү, айрым учурда ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деген кандайдыр бир чыгармачыл жандуу эркин мугалимдерин байкыдай эле оозун басууга аракет кылган жетекчилер жок деп айта албаймын. Бирок биз ошон үчүн бул маселенин үстүнөн эми дагы катуу киришип жатабыз. Эң биринчи иретте чындыгында коллективдөө жагымдуу, жайдары ошол мугалимге багытталган саясат болбой бири-бирин тирештирип, кагыштырып, директор өзүнүн авторитетин сактап, район өзүнүн авторитетин сактап, мен кыйындыгын көрсөтөм десе, ошол жерде сөзсүз конфликт көп болот. Социалдык технология бар. Муз кадимки мына суу, тоңуп турган музду, мындай тоңуп турган музду чапсаңыз эмне болот? Чачырат, же сууңуз жок, же музуңуз жок болот. А экинчиси айтат, ошону жылытып туруп каалаган форма берсеңиз, бул өзүңүз мындай эритип туруп, көлкүлдөтүп эритип туруп өзүңүз каалаган форманы берилсеңиз да өзүңүздүн ишиңиз деп ошол биз ошондой чоң проблеманы башкаруу курстарында окуганда ошондойду айтканда. Экинчи, стресске туруктуулук. Бизде мисалы үчүн деги эле адистерди даярдоодо, айрыкча бизде Кыргызстанда адистерди өнүктүрүү институттары жок койсе. Эгер болсо өткөн замандын гана күч менен башкаруу технологиялары калган. Керек болсо бүгүнкү күндө балдар баага окуйт. 4кө 5 алдым деп. Ал билимге эмес, көндүмгө эмес, баага. Мени көп учурда ошондон да кайтышыбыз керек да, баланын функционалдык билимин баалоо системасын да өзгөртөбүз да. Экинчиден, мисалы үчүн ошол адистерди өнүктүрүү кызматы жок бизде. Даярдоо кызматы жок. Эми айрым менин коллегаларым сын пикир айтышы мүмкүн. Анткени өзүн өзү өнүктүрүүгө болгон муктаждык дагы жок бүгүнкү күндө. Стресс менеджмент жок. Кайсы жерде бар мисалы үчүн? Кайсы адистерди даярдаган окуу жайларга стрессти башкаруу сабагы бар. Туурабы? Команда менен иштей билүү жана команданын муктаждыгын билүү жана ошого жараша алдын ала мындай алдын алуу, ар кандай кырда алдын окутабы? Мен көргөн жокмун. Ошол эле учурда мисалы үчүн толугу менен саатты башкаруу деп коет. Тайм менеджмент, убакытты башкаруу жок да. Бизде мисалы үчүн ошон үчүн жанагы айтып атабыз да. Ой, кээде айткым келет. Кечке 24 сааттын бир 18 саатын Facebookка же 8 саатын кетирбестен 8 мүнөтүн балага кучактап ыр окуп берсе, жомогун окуп берсе, бул кандай сонун болот эле. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз реформанын өзөктүү бөлүгү мугалимдин өзүн окутууга болгон даярдыгына муктаждыгын калыптандыруунун үстүнөн иштеп атабыз. Жакын арада толугу менен трансформация кылабыз. Мугалимдер методикалык коштоо. Анан бир 100 саат мугалим өзү окуйт. Биз үндөбөйбүз. Аны санариптен көрүп турабыз. Кайсы курсту тандады? Биз баарын илип койдук. Устат Education'де илинип турат толугу менен. Ошондо өзүнүн предметтик курстары бар. Предметтен тышкары дагы лидерлик болобу, санариптик болобу, тилдик болобу курстар илинет. Ошондо умтулган мугалимдерди көрүп турабыз. Бүгүнкү күндө мыкты деп айта албайм. Кайсы бир деңгээлде Эдил Жолдобаевдин жанагы сөзү абдан мындай өтө мындай каршы пикирди жаратпадыбы? Бар андайларыбыз жок эмес. Биз азыр санариптик мугалим деген платформага өткөндө ар бир мугалимдин деңгээлин көрүп. Өзгөргүсү келбеген мугалимдер эми ал өздөрүн өзү эле мектептен сүрүлүп калат болуш керек да. Биз эми ал системаны да киргизебиз. Ооба. Мына стресске туруктуулук бул мугалимдер эле эмес, бул окуучулар үчүн дагы биринчи кезекте ошо мектептин өзүнчө бир мүмкүн компоненти болушу керектер. Мына ошол эле Шотландияда окуучулар мышыгым өлүп калды же чоң апам ооруп калды деп эле мектепке сабакка келбей койгон учурлар көбөйүп, анан кийин эле туруп эле мындай анча-мынча сөздү көтөрө албай, мындай чын тийбес болуп аткан көрүнүштөр башка өлкөлөрдө да бар да. Анан Шотландияда ошондон кийин алар ойлонуп көрүп туруп анан мектеп билим берүүсүнө ошол кыйынчылыкты көтөрө билүү деген компонентти киргизген. Мен окуп калдым да. Ошол сыяктуу деле мына биздеги деле балдар эрке талтаң болуп, чын тийбес болуп өсүп атпайбы? Анан кийин бул факт агай.
Мисалы үчүн бул айрым мектептерге барганда мугалимдер менен баарлаша мен 100 сабактарга катышып көрдүм да, анан кайтарым байланыш болгондо мугалимдер айтат: ай, могу аябай өзгөчө тентек балдарга дейт алар. Биз ата энесин чакырып, балаң момундай тентек деп айткандан коркобуз дейт. Эмне үчүн десең, айтарын айтып, себеби бала биринчиден чөгөлөйт дейт. Эже айтпагын мен айтпагын деп жалдырап ушунчалык бечара болот. Анан айтарын айтып алып баласынын тентектигин, анан түнү менен өзүбүз уктабайбыз дейт. Эртең менен көгөлө албай аман эсен келеби? Же таарынып дагы өзүнүн бир ден соолугуна зыян кылабы деп. Анан кээде ошондой да болдук дейт. Мен айтып атпайм, адамдын баалуулугуна жараша, үй бүлөнүн жана маданиятына, социалдык нормаларына жараша көп ата эне бар. Эң мыкты кийим алып берсем, эң мыкты телефон алып берсем, эң мыкты шарт түзсөм эле баланын бүт маселесин чечип койдум деп. Жок, ал андай эмес, таптакыр андай эмес. Эң башкы бул баланын ошол коомдошуу процессине анын көндүмдөрүн, инсандык сапаттарын калыптандыруу да бул өзөктүү маселе болуп эсептелинет. Бизде көпчүлүк учурда айтат: ой, биз көчмөн демократтарбыз деп. Көчмөн биз деген ушинтип оюбузду эле айтабыз, жакпаса монтип эле коебуз. Кеп андай эмес. Же болбосо монтип тарс эле камчы менен. Кеп андай эмес. Бүгүн доор башка. Бүгүн биз көчмөн болуп жерлерди кыдырып, же коргонуп башка баскынчылардан, же башкалардын жайтына кирген доор өткөн толугу менен. Бүгүнкү күндө биз ушул бир жерде туруп, конфликтиси жок социалдык биримдикти, социалдык ынтымакты калыптандыруу билим берүүнүн башкы миссиясы болуп эсептелинет. Туура айтасыз. Эми жаңы муундагы окуу китептеринин өзгөчөлүгүнө токтоло кетсек, жаңы стандарттарга шайкеш келген заманбап стандарттар менен окута турган ошол жаңы окуу китептери чыгарылып атат. Ага өткөн жылдан бери мамлекеттик казынадан болуп көрбөгөндөй каражаттар бөлүнүп атат. Мурдагы окуу китептеринин эмне эле кемчилиги? Алар ушу мындай ашыкча теорияга шыкалган, анан мындай заманбап жашоонун көндүмдөрүнө үйрөтпөгөн, ушундай баягы кемчилиги бар эмес беле? Анан мына жаңы мундагы окуу китептеринен мындай эң башкы өзгөчөлүктөр деп сиз кандай сапаттарды же өзгөчөлүктөрүн айта кетет элеңиз? Башка дүйнөнүн билим берүү, башка өлкөнүн билим берүү системасын көрүп келгенде биздикин көрөсүңөр. Айырмасын кандай экендигин, туурабы? Биздин окуу китептерди да көрөсүңөр. Биздин көпчүлүк окуу китептери жазуучунун позициясына жазылган, окуучунун позициясында эмес. Чекесине мен алып көрөйүн, алып көрөйүн. Ал ошол эле мындай репродуктивдүү деп коет, кайталанган, мындан 30 жыл болсо деле ошол, 20 жыл болсо деле ошол. Эми акыркы китептерде ошол китептерди кийинчерээк өзгөртө баштадык. Баланын изденүүчүлүк касиетин калыптандырууда, Мисалы үчүн көп предметтер тең жоюлушу мүмкүн. Аны жөн эле жасалым интеллект аткарып берет, туура? Кечиресиз, эң биринчи окуучу ошол текстти түшүнүш керек. Анан Тоолок Молдонун Куштардын аңгемеси деген ушундай жалаң метафорага шыкалган чыгармасын окуу китепке киргизип коюптур. Аны азыркы баланын, азыркы мугалимдин дегендей оңой менен түшөтпөйт. Түшөтпөйт. Бул жерде жанагы бизде таксономия булумдун даражалары деп коет да. Ошо маалыматты пайдаланууда биринчи жанагы билем, түшүнөм, пайдаланам, анан талдайм, анан мына анализ, синтез, анан кайтарым байланыш, өзүм жаңы бир бүтүм чыгарам деп. Анан бул китептерде карасаңыз, практикадан алыс. Практикадан өтө эле алыс. Бул жерде мына биз жүздөгөн мугалимдер менен байланышып атабыз. Бул өтө бир эсептен жеңил болгону менен ал сүңгүп кирген деңгээлдик китептер. Деңгээлдик, мисалы үчүн бул бала биринчи деңгээлдеги мындай жөнөкөйлөтүлгөн тапшырманы аткарат экен, ортоңку деңгээл, жогорку деңгээлде. Ошого жараша жасалган. Өзгөчөлүгү мына процессти айтып атат, компетенттүүлүккө багытталган. Аягында натыйжа сен ой жүгүртүп туруп бир чечим кабыл алууга. Тиги жерде жөн эле сен маалымат алуучу болчусуң да. Жанагы биздин дүйнөлүк деңгээлде окуп аткан кыргыз жигиттери айтып атпайбы? Биз баарын билебиз. Кайсы өлкөнүн
президенти ким экен, кайсы өлкөнүн борбору, кайсы өлкөнүн территориясы глобалдык масштабта баарын билебиз, а локалдык масштабта биз иштей албайбыз. Ошол эле да мына кыргыз тилин 1-класстан 11-12 класска чейин эң көп саат кыргыз тили боюнча окуу жана түшүнүгөндүмдөрүбүз боюнча эң аягында туруп атабыз. Ошондой эле орус тилин, ошондой эле англис тилин. Бул баланын өзүнүн чыгармачылыгын умтулууга, изденүүгө, жоопкерчиликке кошо тарбиялабай, репродуктивдүү деп коет. Баягы эле мындай чыгармачылык изденүү ал эми билим берүүдө 3 даражадан турат да. Мисалы үчүн репродуктивдүү, продуктивдүү, креативдүү деп коет. Өтө чыгармачыл. А бул китеп жанагы продуктивдүү менен чыгармачыл китептин ортосунда. Адамдын ошо изденүүчүлүк менен чыгармачылыгын ойготууга багыт берген китеп. А мурун бул кайталанма. Анан бүгүн технология бүт өзгөрдү. Жаңы баалуулуктардын баары өзгөрдү. Биз эмне үчүн мына табигый тагылим китебин дүйнөлүк ийгиликтүү китептерди алып биздин шартка ылайыкташтырдык. Формула бүткүл дүйнөдө бирдей. Мейли физиканыкы. Мисалы үчүн кубулуштарды окутуп атат. Туурабы? Бүтүндөй физика. Биология бүтүндөй мейли кай жерде болбосун флора фаунанын өзгөчөлүгүн окутуп атат. География болсо бүтүндөй планетадагы өзгөчөлүктөрдү окутуп атат. Химия болсо бүтүндөй жанагы формула аркылуу бүт өз ара жанагы өзгөрүүлөрдү, кубулуштардын баардыгын окутуп атат. Ал дүйнөлүк биз бир алкакта кетишибиз керек. Эгерде эртең бизге өтө климаттын өзгөрүшү болобу, суу жетишпейт, жаңы муунда курулуштарды жасайбызбы? Жаңы муундагы ойлоп табуучуларды мына ушул китептерге байланыштуу, ушул предметтерге байланыштуу. Ошол эле мисалы үчүн биздин эле жөнөкөй балдар, мына биз дайым сүйлөшөбүз. Финляндияда Глейген кеме куруу заводдорунда сварщик, мындай ширетүүчү болуп иштейм дейт. Биякта 45 000 алчумун, азыр тияка барып өтө жогорку деңгээлде иштеп атам. Мен билбеген ошол ширетүүнүн түрлөрү бар. Суунун ичиндеги ширетүүчү, анан изи жок ширетүүчү, глейген жанагы платиналардын ширетүүчүлөрү, туурабы? Анан биз сөзсүз түрдө чет өлкөлүк эмгек ресурсуна көз каранды болушубуз керекпи? Демек, айрыкча алардын тажрыйба, тарбиясын алып туруп, өзүбүздүкүн даярдаганыбыз жакшы да. Ошон үчүн мугалимдерге да ошондой мугалимдер болот. Адистерге дагы. Репродуктивдүү адис баягы эле сөзүн кайталай берет. 10 жыл, 20 жыл баягы эле кете берет, көңгөн сагын көтөрүп алып. Экинчиси продуктивдүү, натыйжалуу мугалим деп коет, ал изденет. Но эң жогорку бул креативдүү, өтө чыгармачыл. Креативдүү жанагы жаратман, иштерман, чыгармачыл. Балдарга чыгармачылык менен өнүктүрбөсөң, балдар бизден кыйын билет. Анткени анын жанында эмнеси бар? Жасалма интеллектиси бар. Төрөлгөндөн баштап анын куралы эмне? Ошон үчүн биз тынымсыз мугалим артта калбаш керек, калса уялбаш керек. Биз жардам бергенге дайым даяр болушубуз керек. Мен деле сурайм билбегенимди. Мен эми робот эмесмин да. Мен бүт баарын биле албайм. Азыр эң чоң менен жардамчым жасалма интеллект. Дүйнөдө кандай маалымат болсо жана ChatGPT же Gemini кадимкидей бүт дүйнө пайдаланып атат, ансыз мүмкүн болбой калды. Ушу жасалма интеллект жөнүндө мына эми бул мугалимдин ишин жеңилдеткен дагы жакшы платформалар чыгып атат, Жасап ооба. Ошонун ичинде мына мугалим AI деген бар экен, тиги берки айтил деген чыкты, кыргызча баягы платформаларда айтып атам да. Санарип кампа. Санарип кампа, ал жерде көптөгөн немедет. Ошол эле бир учурда мындай бул жасалма интеллект мугалимге өзүнчө бир мындай заманбап мода катары эмес, ал ага бир жардамчы. Тарбаячы, агартуучулук ушул жагынан бир өзүнчө бир мындай көмөкчү боло турган бир ролду аткарышы керек да. Анан кийин анан ушул ана деген 100% жасалма интеллект баарын жасайт деген бул мүмкүн эмес. Ал болбойт дагы. Эмоционалдык мамилени эч ким өзгөртө албайт. Эмоционалдык интеллект деп коет, ошо баланын жүзүнөн тааныйбыз биз. Кайгырып атабы, капаланып атабы, сүйүнүп турабы, кубанып турабы, мен анын сабагын жактырып атамбы, жактырбай атамбы,
көз менен кандай, же болбосо мамилеңиз менен сен кыйын окуйсуң, сен жакшысың деп оорукерлик мамиле, бул сизге гана ылайыкташкан, сизге гана керектүү, сизге унчукпаган, эмоциясын билдирбеген, сизге гана керектүү материалды бере турган продукт жасалма интеллект. Сиздин ишиңизге жардамчы, тез, секретардын ордуна да. Мына биз мугалимдерге бизде 3 деңгээлдүү ушу платформа бар. Мындан 10-15 баягы ковидке чейин, ковид учурунда, анан ковидтен кийин мына биз чыгардык. Ага чейинки мына башталыш класстарга, орто класстарга, анан былтыр сентябрдан баштап санарип кампаны бердик. Санарип кампа бул табигый тагылимдерди тейлөөгө багытталган, мугалимдердин бүтүндөй сабагы, көрсөтмө куралдары, ошо жерден презентациялары бүт баары бар. Эми ошону азыр жасалма интеллекттин жардамы менен толугу менен айтып атабыз. 7-класстын биология сабагын жазып берчи, темасы жалбырак, анын тасмасы болсун, презентациясы болсун, анан момундай болсун десең, ошону сизге жардам берет. Бирок аны дагы иштетиш үчүн ошо туура суроону билиш керек мугалим. Дүйнөлүк деңгээлде жанагыдеки таксонома булум деп атпайсызбы деп, ой билем, түшүнөм эмес, пайдаланам. Анан анализ кылам, аралаштырам эски менен жаңыны. Анан кийин ошонун натыйжасын мен бөлүшөм дегендей мааниде. А бизде бүгүнкү күндө эки эле даражасын билебиз да. Билем, түшүнөм. Пайдаланасыңбы? Белгисиз. Анализ кылдыңбы? Белгисиз. Ошон үчүн билим берүү системасында баалоо системасын өзгөртөбүз азыр. Анткени буга чейин 3, 4, 5 деп келгенбиз. Туура? 0 кое албайбыз, 1 койбойбуз, 2 койбойбуз. Бул жерде 3 баалоо отметка, белги. Азыркы учурда биз ошонун үстүнөн иштейбиз. Бул жерде компетенттүүлүгүн аныктай турган критерийдик баалоо системасынын үстүнөн биз талда мындай изденип атабыз. Анан экинчи чоң бул биз азыр реформанын жүрүп жаткан учурда биринчи жылы өтө мындай мазмунун анықтайбыз, бирок процессти мындай мониторинг системасынан биз тетиги апрелден баштайбыз. Анткени бул психологиялык, социалдык, эмоционалдык өзгөрүүнү дал ушул протесттик учурда өлчөсөң сөзсүз терс натыйжа аласың. Көрүп аттыңыз го? Бул геополитикалык да маселе болбоду 12 жылдык, туура? Бул мисалы үчүн социалдык да маселе болду да, жалаң балдар окуйт деген, Бул эмоционалдык да маселе болду да. Биздин деген ой тетиги дагы 19 жаштанын ошол жерден күйөөгө тийип, анан бирөө үйлөнгөнгө чейин окуйсуңар деп. Биз ошол мезгилдерде азыр ата эненин ошол системага болгон көз карашын баалабайбыз, бирок мазмундун ийгиликтүү эместигин, жеткиликтүү эместигин окуу китептен баштап окутуу технологияларына чейин баалоону баштайбыз. Бизде инструменттер бар. Ошол кечээ сиз жасалма интеллект боюнча Америкада стартап бизнес баштаган кыргыз жигитин кабыл алып сүйлөшпөдүңүзбү? Ошондон кийин ошол мугалимдерде дагы мына жасалма интеллектти колдонуу ыкмаларына мындай заманбап үйрөтүү жөнүндө мындай деп кечээ кабар чыкпадыбы? Сөзсүз биз ошол балдар менен кеңешчим болот, коомдук деңгээлде ушундай жан дили менен Кыргызстандын өнүгүшүнө ушундай күйүп турган балдар, күйүп жанып турган. Биз ал мындай бекер ресурстарды сөзсүз пайдаланабыз. Анан алар азыр биздеги жогорку технологиялар паркы менен дагы иштешет экен. Анан биз менен дагы эң фокус ушул биздин мугалимдер артта калбасын да. Бул өтө жеңилдетет мугалимдердин ишин, ишмердүүлүгүн өтө жеңилдетет. Демек биз буларды мындай алардын ишин жасалма интеллект өткөрүп берүү эмес, ошол балдардан артта калбай калыш үчүн алардын профессионалдык даражасын жогорулатуунун үстүнөн биз иш алып барабыз. Технология бардыгын өзгөртүп атат деп айтпадыңызбы? Ушул технология эми биздин жашообузга аябай туш-тушунан ушу терең кирип жатат, бирок ошону менен кошо өзүнчө да бир коркунучтар келип атпайбы? Анын ичинде ошол кибербуллинг, жанагы кастык тили жөнүндө деп сиз жогоруда да айтып кеттиңиз. Ошол экстремисттик контент, шылуундук дегенде ушундай жайнап кетип атат да. Мына ушул коркунучтарга каршы турууда ошо билим берүү системасында канчалык ошол эске алынып жатат? Биз бул боюнча атайын санариптик өнүктүрүү министрлиги менен да сүйлөшүп атабыз. Ошолор менен биз мындай роликтерди илели, жеткирели деп. Ал эмес мен деле мындай курмандыгы болуп калып атам. Мына көчөлө тимеле мен
ушул агенттик бар, персоналдык маалыматты коргоо борборунун орун басары, министрдин орун басарынан мага жазып атат, сиз срочно моуга байланыша коюңуз. Ошол боюнча талкуулап атсак, ошол боюнча жазып атат. Срочно байланыша коюңуз, сизди издеп атат деп. Анан мен жаздым. Мен бошоп айтам, мен Санарип боюнча орун басарыма байланыш деп телефон берсем, жок, именно өзүңүз, бул жашыруун тема деп. Анан ойлойсуң да, бул бизде эмне деген серверлер бар, эмне деген айланайын биз электрондук платформалар менен иштеп атабыз, хакерлер атака жасаганбы деп. Анан кайра келип, кабинетке келип, кайра сурак айтышак, өзү чалып атат да, жана берген номеричи. Анан таптак орусча сүйлөп атат. Мен баланча координатормун, өтө бир чып окуя болду дейт. Чып окуя болду эле, мен жүрөгүм балдарда. Эмне болду десем, кабинетиңиздесизби, кишилер барбы? Ооба дейт. Бул секретный, башка кабинетке барыңыз деп. Анан мен жанымдагыларга акырын мындай сүйлөбөңүз деп мындай сүйлөшсөм, айтып атат, сиздин персональный данныйыңыздын баары утечка болду, банковский карточкаңар тигиндей мындай болду. Анан мен айтам, персональный данныйым баары эле ачык эле турат. Кайда иштегеним, эмне экенин трудовой книжкам тем более. Анан эгерде мен карточкаларымда акча болсо, алып туруп анан калганын таштап койгула деп. Анан мен азыр ГКНБга берем, тиешелүү структуралар ошолор менен иштесин десем, бербей эле койгула дейт. Эми ошону сразу мен МВДнын орун басары Октябрь Жолдошевичке чалдым. Экинчиси Мегакомдун башчысына чалдым. Ай, момдай десем, бирөөсүн блоктоптур, мына эл аралык деңгээлдеги кибертерроризм, цифровой терроризм бул деген. Анан мындай окуялар көп болуп атат. Биздин дагы бир эле тааныштарыбыз, коллегабыз акчасын алдырып ийди. Аны айтыптыр, сиздин счетко терроризмди тейлеген компаниядан акча түшүптүр, срочно ошол акчаны, болбосо сиз жооп бересиз. ГКНБнын алдында ал эми Байоо мугалим коркот да. Анан корккондон счетко которулуп, ошоюнча акчасы да жок. Ага өтө тааныш адамдын үнү менен жасаптыр. Ошон үчүн биз бул боюнча өзгөчө иштешибиз керек. Сиз билесиз, бир эле ийгиликтүү цивилизацияны алып баратсаң, анын жанында экинчи бир ага жок кыла турган бир кошумча дагы күч иштейт. Аны деле адамдар жасайт. Адамзат цивилизациясынын тарыхында карасаң, байыркы доордогу цивилизацияны деле кимдер жок кылган? Адамдар жок кылган. Туурабы? Ал экинчи цивилизациянын баалуулугу жок адамдар. Орто кылымдагы Ренессансты деле караңыз, аны деле адамдар. Аны кабыл албаган. Эми ошон үчүн биз өзгөчө басым коюп атабыз ушу коопсуздук маселеси балдарга. Ар бир мугалимдин коопсуздугу. Бизден айрым депутаттар сурайт, срочно директорлордун телефон данныйларын бербейбиз, өзүнүн уруксаты жок. Себеби бизде бар, бирок биз бере албайбыз. Расмий кат менен жазгыла, андан кийин расмий. Ошол депутаттын өзү чалып атабы жокпу? Может, жөн эле фейк. Ошон үчүн биз бардыгын айтабыз бүгүнкү күндө. Силерден кайрылса, кат жазыңыз, кат түрүндө, анан мен ошого жооп берем деп. Бюрократияны эми тескерисинче күчөткөндөй болуп атабыз. Себеби бизде из калыш керек болуп атат да. Ошон үчүн муну менен дагы далай иштейбиз. Алдыда дагы кандай санариптик цивилизация күтүп турганын биз билбейбиз, таптакыр билбейбиз. Кандай өзгөрүүлөр болорун, бирок толугу менен ошого биз көз каранды болорубузга ишенем, көзүм жетет. Ансыз жашай албайбыз. Рахмат, жакшы баарлаш болду. Анда ушуну менен маегибизди аяктайбыз. Коомчулукту түйшөлткөн өтө орчундуу суроолорго убакыт таап жооп бергениңиз үчүн доктор Шашимовске рахмат айтабыз.